Саламатсыздарбы? Эфирде Күнөзөк программасы. Күнөзөк программасын мен Азамат Кыязов алып барам. Биз бүгүн Баш прокуратуранын айланасындагы иштер боюнча жаңырган баш прокурордун кечээки берген пресс-конференциясындагы өзгөчөлүктөрдөн улам биз ушул прокуратура тармагы боюнча бүгүн сөз кылалы деп отурабыз. Студиябыздын коноктору менен тааныштырайын. Баш прокуратуранын коррупцияга каршы күрөшүү жана мыйзамдарды аткарууну көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысынын орун басары Салкарбек Акназаров. Саламатсызбы? Ошондой эле Баш прокуратуранын ишкерлердин жана инвесторлордун укуктарын коргоо боюнча көзөмөл бөлүмүнүн башчысы Арсланбек Мурзаев. Саламатсызбы? Урматтуу коноктор, урматтуу мырзалар. Бүгүнкү күндө прокуратура тармагы боюнча коомчулукта элдин ой пикири мындай көп ачык эмес. Азыр мынакей соңку окуялардан улам, жаңы кыр түзүлгөн жагдайлардан улам прокуратура кандай жолго түштү, кандай иштерди үстүндө иштеп жатат деген бир жалпыга бир маалымдоо иретинде уюштуруп отурабыз. Анда эмесе сөздү сизден баштайлык. Мырза, кандай иш менен бүгүнкү күндө прокуратура алек болуп жатат? Маалымат, жалпы маалымат алык. Эң негизинен биринчи башынан айтып кетиш керек, прокуратура органдарынын функциясы жана максаттары бул Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 104 беренесинде жана прокуратура органдарынын ыйгарым, өзгөчө ыйгарым укуктары жөнүндө конституциялык мыйзамда жана прокуратура жөнүндө мыйзамда көрсөтүлгөн. Ал ченемдик укуктук актыларга ылайык прокуратура органдары бул аткаруу бийлигинин органдарын, жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарын, алардын кызмат адамдары жана мен айтып кеткен конституциялык мыйзамда көрсөтүлгөн тизмедеги бир 15 жакын жана өкмөттүн курамына кирип алган мамлекеттик органдарга карата көзөмөл, ошо мыйзамдуулукту сактоо боюнча көзөмөл жүргүзөт. Бүгүнкү күндө прокуратура органдарынын жумушун ачык жана мындай коомчулукка жеткиликтүү болуу максатында ошо жетекчиликтин талабы ушул багытта иш алып барылып жатат. Негизинен прокуратура органдары биринчиден бул жарандардын укуктарын коргоо органы катары эсептелгенден кийин биздин приоритеттүү багытыбыздын бири бул ушу жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо. Алардын ичинде ошол эле жаш жетелек өспүрүмдөрдүн укуктарын, жетим балдардын укуктарын, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укуктарын, ардагерлердин, пенсионерлердин, негизинен башка дагы ушу социалдык аярлуу катмардагы жарандардын укуктарын коргоо болуп эсептелет. Андан кийин коррупцияга каршы багыты өзүнчө бир приоритеттүү багыт болуп эсептелет. Бул илгертен ошо 2005 жылдан бери эле Кыргыз Республикасы жана Улуттар уюмунун конвенциясы, коррупцияга каршы күрөшүү конвенциясына кошулгандан кийин ошол конвенция ратификация болгондо башкы прокуратура бул конвенциянын негизги аткаруучусу, жооптуу орган катары болуп бекитилген. Ошондуктан бүгүнкү күндө прокуратурада ушу коррупцияга каршы күрөшүү бул приоритеттүү багыт катары болуп эсептелинип келет. Коррупцияга каршы күрөш аракеттенүү деген мыйзам 2012 жылы кабыл алынганда дагы прокуратура органдарына ошол башка мамлекеттик органдардын бул багытта алып барып жаткан ишинин координациясын жүргүзүү катары функция бекитилген прокурорлорго. Мындан кийин дагы айтып кете турган нерсе бул ошо жеке ишкерлердин, инвесторлордун укуктарын коргоо багыты болуп эсептелет. Анын негизги приоритеттүү багыттары ушулар бүгүнкү күндө. Анда эмесе сөздү Арсланбек сизден уланталык. Ушу ишкерлердин, инвесторлордун укуктарын коргоо боюнча сиз иш алып барат экенсиз. Кечээ күнү биздин студиябызга Илгиз Шаменов аттуу бир ишкер жигитибиз кайрылып, өзүнүн ошол соңку учурдагы окуясы жөнүндө ошо бизнесинин өрттөлүп кетиши, ал жерге бир маскачан адамдардын, куралдуу адамдардын кол салуусу боюнча бир даттанып кайрылды. Анан буга тилекке каршы буга оңдөнгөн окшогон окуялар көбүрөөк катталып атыптыр. Анан мунун чоо жайын эл оозунан угуп жүрөбүз, алардын оозунан угуп жүрөбүз. Сиздерден тагыраак угуп көрөлүк эми. Чындап эле көбөйүп кеттиби?
Кандай болуп атат бул жакта? Биздин бөлүм, бул жаңы түзүлгөн бөлүм 2020 жылдын июнь айынан биз түзүлүп ишти баштап келатабыз. Негизги биздин максаттарыбыз кандайдыр бир мамлекеттик орган тарабынанбы, муниципалдык органдар тарабынанбы, укук коргоо органдар тарабынанбы негизсиз, мыйзамсыз ушу бизнес субъекттерине кийгилишип, мыйзамсыз текшерүүлөр жүргүзүп же кандайдыр бир тоскоолдуктарды жаратса, биз ошол боюнча биз көзөмөл жүргүзүп, мыйзам талаптарына ылайык ишкерлердин укуктарынын сакталышын биз ишти алып барабыз, сакталуу боюнча. Ал эми сиз азыр айтып кеткен маселе боюнча айта кетсем, муну 5-6 октябрдан баштап ушул күнгө чейин массалык маалымат каражаттарында жана башка интернет булактарда көп айтылып келатат. Ушундай мыйзамсыз, негизсиз басып алуу, имараттарды күйгүзүп, техникаларды күйгүзүү болгон кандайдыр бир ошол рейдерский келип басып алуу болгон учурлар, фактыларды айтып келатат. Бул боюнча мен кичине статистиканы айтып кетсем, жалпысына Кыргыз Республикасы боюнча ушул имараттарды басып алуу, техникаларды күйгүзүп, ушундай кандайдыр зыянга учураган факттар боюнча 106 факт катталган. Анын ичинен 45 факт бул негизинен жеке ишкерлердин объекттерине мыйзамсыз кол салуу. Ал 45 факты боюнча бул Кыргыз Республикасынын 2010 жылы жаңы бизге республикага жаңы кирген КЖБКРге катталган бул кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталгандан баштап тергөө амалдары жүргүзүлө баштаган. Ал эми прокуратура тарабынан ар бир ушул катталган факты боюнча ар бир ушул сотко чейин өндүрүш боюнча тиешелүү түрдө көрсөтмөлөр берилген. Биздин башкы прокуратура тарабынан катуу талап койгон, жерлерде шаар райондук прокурорлор тарабынан ар бир ушул факт боюнча көзөмөлдү күчөтүү боюнча, ишкерлердин укуктарынын сакталышы боюнча, ал эми кандайдыр ушул кылмыштардын боюнча бетин ачуу боюнча дагы прокурорлор өздөрүнүн берилген укуктарын ыйгарым укуктун негизинде көзөмөл иретинде ушул күчөтүп иштерди алып барууда азыркы учурда. Инвесторлор менен иш алып баргандар сиздерге канчалык ушул кайрылуулар менен сиздерге канчалык маалымдуулук менен дагы эле статистикага токтолуп кетсем, ушул биз бөлүм ачылгандан баштап, түзүлгөндөн баштап 42 кайрылуу келип түшкөн. Биздин бөлүм тарабынан 15 кайрылууну бөлүм тарабынан каралып, анын ичинен 3 арыз даттануу канааттандырылып, башкача айтканда прокурор актылар келтирип, укук бузууларды четтетип, негизинен ишкерлердин укуктарын өз ордуна коюлуп, мыйзамдуулукка жол берилген. Ал эми калган арыздар боюнча 12 арыз боюнча биз түшүндүрмө бергенбиз. Ал калган арыздар жерлерге, региондорго биз арыздар жөнөтүп, көзөмөлгө өзүбүз контролго алып туруп, арыздардын каралуу мөөнөтү канчалык ыкчам ишке ашууда? Бул ар бир арыз биздин Кыргыз Республикасында мыйзамда көрсөтүлгөн, келген күндөн баштап катталып, ал эми ал жерде арыз даттанууда эгерде кандайдыр бир кылмыштын курамы болгон учурда бул сөзсүз түрдө КЖБКРге катталып туруп, тергөө органдарына берилет. Ал эми ал жерде башка фактылар болсо, кийлигишүү, негизсиз же мыйзамсыз тоскоолдуктар болгон учурда, ошондой эле бизде мыйзамда көрсөтүлгөн 4 иш күнүндө текшерип, текшерүүнүн жыйынтыгы менен арыз ээсине толуккандуу жооп бериш керек. Белгиленген мөөнөттө. Ал эми 14 күндө убакыт жетишпесе, мыйзамда көрсөтүлгөн дагы кошумча текшерүү же кошумча документтер алуу учурларда 1 айга мөөнөтү узартылат. Саркыбек мырза, сиз жана сөзүңүздө айтып өттүңүз, коррупция менен күрөшүү негизги маселе. Эми бүт мамлекетибиздин негизги маселеси ошол болуп атпайбы? Болуп өткөн окуялардын баардыгы тең дээрлик. Ушул 30 жыл бою эле кыргыз эли, жалпы кыргызстандыктар ушу коррупция деп эле келатабыз. Коррупция менен күрөшүүнүн абалы, чыныгы абалы азыр кандай болуп атат? Биз негизи коррупция менен каршы күрөшүү бааты деп айтканда прокуратура органдары бул ушул тармактагы 6 жакын мыйзамдар бар. Мисалы айтып кетсем, бул ошо коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзамы, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзам, мамлекеттик муниципалдык кызмат
кызматкерлердин мүлкүн жана кирешелерин декларациялоо жөнүндө мыйзам, лицензия уруксат берүү жөнүндө мыйзам, банктар жөнүндө, анан жана 2017 жылы жаңы кабыл алынган мыйзам бар. Бул кызыкчылыктардын кийлешүүсү деп конфликт интересов деген жаңы мыйзам, бул дагы ушул тармакка кирет да. Анан биз жарандардан келип түшкөн арыздарды, даттанууларды же болбосо өзүбүздүн пландык текшерүүлөрдү жүргүзгөндө ушул мыйзамдардын аткарылышы багытында гана ишти алып барабыз. Эгерде статистикалык көрсөткүчтөр тууралуу айтып кетсем, жалпысынан 9 айда айтып кетейин. Мисалы 2020 жылдын 9 айында жалпысынан прокурорлор тарабынан республика боюнча жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн жыйынтыгы менен 3300дөн ашык мыйзам бузуучулук аныкталган. Алардын жыйынтыгы менен 387 материал бирдиктүү реестрге катталган экен. 36 миллиондон ашык сом зыян ушул мыйзамдардын аткарылышы боюнча деп мамлекетке өндүрүлгөн. Негизинен жалпы сумманы айтып кетсем, прокуратура органдары тарабынан 9 айда 860 миллиондон сом акча каражаттары мамлекеттин кызыкчылыгына деп өндүрүлгөн. Ушул жылдын эсебинен. Ушул жылдын эсебинен. Жалпы кылмыштын курамы бар деп келип түшкөн арыз даттануулар негизинде, текшерүүлөрдүн негизинде ошо жана айтып кеткен бирдиктүү кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 943 материал катталган экен. Алардын баардыгы тиешелүү укук коргоо органдарына тергөө үчүн өткөрүлүп берилген. Жылдарга салыштырып айта аласызбы? Бул азбы, көппү мурунку жылдар? Биз негизи ишибизде салыштырып келгенде былтыркы жылга салыштырып айтабыз көрсөткүчтөрдү, бирок быйылкы жылы жанагы эпидемиялык ситуацияга байланыштуу жарым жылга жакын мамлекеттик органдарда деле иши толук эмес болуп калды. Ошон үчүн эгерде салыштырып кетсек, былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл прокурорлордун текшерүүлөрү төмөндөп кеткен. Жүргүзүлгөн текшерүүлөр, бизге келип түшкөн арыздар, даттануулардын дагы саны төмөндөп, ошол себептен көрсөткүчтөр былтыркы жылга салыштырмалуу кичине төмөндөп кеткен. Асланбек ага, сиздер жалпы жана сөз кылып атабыз, инвесторлор жөнүндө, жалпы бизнесмендер жөнүндө айтып атабыз. Биз ушул ишкерлер жөнүндө кеп кыла келгенде, бизде жалпы аймактар боюнча, бүт республика боюнча камтылат эмеспи? Аймактагы ишкерлер менен иш жүргүзүү кандай болуп атат сиздерде? Туура айтасыз. Негизи бул алыска аймактар бар, ал жакта да жеке ишкерлер бар. Жеке ишкерлердин кандайдыр бир көйгөйлүү маселеси болгон учурда, алардын арыздар бизге келген учурда биз жерлердеги прокурорлорго жөнөтүп туруп контроль коебуз. Контроль коюп туруп, ар бир арыз кандай чечилди, кандай чаралар көрүлдү, эгерде мыйзам бузуучулук болсо, ал эми түшүндүрмө иштер болсо чакырып жеке кабыл алуусун биз талап кылып атабыз. Жерлерде прокурорлор азыркы учурда шаар району прокурор тарабынан жеке өздөрү арыз даттануулар келип түшкөн учурда арыздануучуну өзүн чакырып, өзүн кабыл алып туруп, кеңири угуп туруп, анан кийин текшерүүлөр болуп атат. Жерлерге тиешелүү түрдө тапшырмалар берилген. Ар бир ошо ишкердин кандайдыр бир арыз даттануу болсо, жерде карап, тиешелүү түрдө жыйынтык чыгарып, жообун берет. Ал эми ишкер ал текшерүү менен макул болбосо, облус прокуратура арызданат, же болбосо биздин башкы прокуратура арызданат. Башкы прокуратура тарабынан да өзүбүздө барып текшерип, жыйынтык чыгарабыз. Ал эми айтып кетет элем, бул жерде биз негизи жаңы түзүлгөн бөлүм болуп туруп, буюрса жакын арада деп айтпайм, ошо пландаштырып атабыз. Ошо жерлерге өзүбүздө барып туруп, бөлүм, башкы прокуратура бөлүм тарабынан өзүбүз жерлерге барып, алыскы райондорго барып, ал жерде ишкерлер менен жолугушуп, кандайдыр көйгөйлүү маселелер бар, ошолор менен өзү жолугушуп, өзү олтуруп, ошо жерде ушул маселелерди угуп жолугушууга биз пландаштыруудабыз. Жаңы ачылган бөлүм деп атпайсызбы сиз өзүңүздөрдү? Анан жерлерде дагы сиздердин бөлүмдүн алдындагы иштер жүрүп атабы? Ушул жерде адамдарыңыздар барбы, өкүлдөрүңүздөр? Биз жок, жаңы бөлүм бул башкы прокуратурада деле бир бөлүм түзүлгөн. Ал эми негизи бул ишкерлердин укуктарынын сакталышын көзөмөлдөө бул багытта жумуш мурун деле алып келинген. Бул бөлүмдү бөлүп, атайын бөлүп, ошол приоритеттүү багытта койгон себеби негизинен ушул биздин Кыргызстанда инвестицион климатты жакшыртуу боюнча жана кандайдыр бир тоскоолдук
жараткан тоскоолдуктарды жок боюнча ишти алып баруу боюнча көңүл буруп ушул бизнес чөйрөсүндөгү өкүлдөр кенен мыйзам талаптарына ылайык ишти алып барганга биз шарт түзүп бергенге ушул бөлүм түзүлгөн. Демек райондук прокуратураларда баардыгын камтый алат, ушу сиздердин ишти камтый алат. Бул суроолорду сизге көбүрөөк берип атканыбыз ушу даттануулар, арыздануулар ушу аймактарда көбүрөөк болот. Анан ошо жеринде чечилбеген маселе ырбап отурган сиздерге келип чоң маселеге аралап булундай фактылар көп болот го, айланып кеткени. Саркарбек мырза, сиздердин көп кагаздарыңызды көтөрө келиптирсиз. Эмне айткыңыз, эмне айтайын деген оюңуз болуп турат? Негизи ошо мен айтып кеткен биз приоритеттүү багыттар тууралуу айткым келди эле. Андан кийин быйылкы жылы жанагы коронавирус жөнүндө айтып калдык. Бул дагы баягы массалык маалымат каражаттарда, социалдык тармактарда дагы ар кандай публикациялар, маалыматтар чыгат. Бул багытта быйыл да башкы прокуратура, негизи жерлерде да прокурорлор жумушун күчөтүп, ошо жарандардын медициналык кызматтарга бир тараптан, экинчи жагынан бул ошо медицинанын кызматкерлеринин өзүнүн айлык маяналары боюнча да маселелерге көңүл буруп келгенбиз. Мисалы катары айтып кетсем, ушул быйыл башкы прокуратуранан бул негизи саламаттык сактоо министрлигине байланыштуу ошо коронавирус учурундагы алып барган иштер, жүргүзүлгөн сатып алуулар боюнча, чет мамлекеттен келген жана гуманитардык жардам боюнча дагы маселелерге текшерүүлөр уюштурулуп, бул маселелер боюнча 6 материал бүгүнкү күндө ошо бирдиктүү реестрге катталып, азыркы учурда тергелүүдө. Мисал айтып кетсем, мындан сырткары жана жарандардын кайрылуулары тууралуу дагы сөз болуп кетти. Негизи акыркы мына 2 жумадан ашыгыраак башкы прокурор ошо жеке кабыл алууну уюштуруп, күндө болосо дагы ушу жума сайын жарандарды кабыл алып жатат. Ал жерде дагы көп жылдардан бери арыз менен кайрылып жүргөн жарандар жана инстанцияларга улам барып жүргөн жарандар кайрылып, ар кандай маселелер менен келип атат. Негизи ошо жарандардын кайрылууларын карап, текшерүүлөрдү уюштуруу бул дагы приоритет катары болуп келатат. Ар бир жарандын жанагы кайрылуусунун аркасынан тагдыры турат дегендей өзгөчө көңүл буруп, көзөмөлгө алып иштеп жатабыз. Коррупция менен күрөшүү сиздерде прокуратурада ушу атайын бир системдүү ишти жүргүзүп келди да, бир калып боюнча келатат. Анан бизде жаңы экономикалык амнистия мунапыс боюнча жаңы кирип атат. Бунун мындай оңтойсуздук жаратпайбы сиздердин системага? Жок, негизинен бул азыркы кырдаалга байланыштуу чынында мындай кабыл алынган чечим деп айтсам болот. Негизи 30 күндөй убакыт берилген республиканын премьер-министри жана президенттин милдетин аткаруучу тарабынан. Акыркы жылдары энергетика жана бажы, салык тармактардагы коррупциялык көрүнүштөр көбөйүп кеткенине байланыштуу ошол бул мурунку же азыркы кызмат, мамлекеттик муниципалдык кызматта иштеген адамдар, эгерде ошо коррупциялык схемалар кандайдыр тиешеси болсо, мамлекеттин эсебинен мамлекетке зыян келтирген болсо, же чет мамлекетке кандайдыр бир капиталды активдерди алып чыгып кеткен болсо, анда ушул мөөнөттүн ичинде кайра мамлекетке кайтарууну деген бир сунуш берилген да. Анан бүгүнкү күндө өкмөт тарабынан, анан ыйгарым укуктуу органдар тарабынан атайын жанагы укуктук база даярдалып, ал эгерде ошол келип түшкөн каражаттарды мамлекетке өндүрүлүш боюнча анан иш алып барылып жатат да. Коррупция менен күрөшүүдө бир кандайдыр бир жеңилдик бере алат деп эсептесек болот. Сөзсүз түрдө жеңилдик берет. Бул дагы бир жаңы бир форма же ыкма деп айтсам болот. Саркарбек мырзанын сөзүн улайлы, Арсланбек ага. Сиз коррупция деле эми биздин көбүнчө Кыргызстанда коррупцияны каякта дегенде эле ишкерлерди, инвесторлорду айтып келгенде эле биз тоо кен тармагына такалабыз. Тоо кен тармагы кендер боюнча чыр-чатактар кандай болуп атат? Бул жакта айтып кете турган болсом, чындыгында
Тоо-Кен тармагы да болгон окуялар, ал жакта болгон фактылар басып алуу, техникаларды бузуу боюнча фактылар боюнча ар бир азыр катталып тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Жерлерде тергөө топтор түзүлгөн. Бул жерде тажрыйбалуу тергөөчүлөр тарабынан тергөө топтор түзүлүп, тиешелүү түрдө экспертизалар дайындалып, азыркы учурда ошо экспертиза бул зыяндын канча келтирүү боюнча жана башка экспертизалар дайындалып, кандайдыр бир ушуга жол берилген топ болгонбу же кандайдыр бир тапшырма болгонбу, кандайдыр бир белгисиз адамдардан ушул ар бир факты боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүп, башкы прокурор тарабынан катуу талап коюлуп көзөмөлгө алынган. Ар бир ушул фактылар боюнча азыр иштер жүргүзүлүүдө. Чындыгын айтканда, ушул ар бир биздин ишкерлердин иштебегени жалпы Кыргызстан боюнча Тоо-Кен болобу же башка бир кандайдыр болгону, бир алардын басып алуу же имараттарын мыйзамсыз тоскоолдук кылуу же кийлешүү бул Кыргызстанга жалпы экономикасына терс таасирин тийгизип жатат. Себеби салык ошо ишкерлерден түшпөй жатат, жана башка төлөмдөр. Ошондой эле жумуш ордуларына канча деген үй бүлөлөр ушул иштеп үй бүлөсүн багып келатат, канча жумушка чыкпагандар фактылар болуп атат. Бул деген биздин экономикага аябай терс таасирин тийгизип жатат. Ошондуктан бул тармакта прокуратуранын талабы катуу. Ушун тез аранын ичинде жыйынтык чыгарып, сөзсүз түрдө маалымат каражаттарга билдирилет. Ишкерлер менен ушул инвесторлордун ортосундагы ошо ишти баштоо алдындагы бир укуктук ченемдерине тоскоолдуктар жарала турган болсо, кандай аракеттер сиздер тараптан? Туура айтасыз. Биз деле жумушту баштаганда ушул жактан бизге да арыздардын арасында болгон. Кандайдыр бир ишкерлер ушул мен жаңы бир проект менен иштеп, ушул ишти баштайын деген учурда укук берүүчү документтерди алуу боюнча кандайдыр бир маселелер жаратып ала албай, мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттү албай жүргөндөр фактылар болгон. Бул учурда биздин бөлүмгө жерде прокуратура органдарга кайрылса сөзсүз түрдө текшерилет. Себеби бул деле жеке ишкерлердин өзүнүн укугу болуп атат. Дагы бул жерде айтылып келип жатат, кандайдыр бир ошол коррупционный да бир фактылар бар да. Эгерде кандайдыр бир укук берүүчү документти бербесе, кандайдыр бир ушул башка жол менен талап кылып аткандыр. Ошондуктан ушундай болгон учурда, мыйзам бузуулуктар болгон учурда тез арада ушул прокуратура органдары караса, прокуратура органдары тарабынан текшерүү жүргүзүлүп, ошо мыйзам бузуучулук факт болсо сөзсүз түрдө чара көрүлөт. Сапарбек мырза, коррупция менен күрөшүүгө келгенде биз бардык тарабынан эле айланып келип эле прокуратурага келип такалат да. Кандай карап атат, кечеңдетип атат, анан тартып койду, карап койду деп. Анан эл оозунда сөз бар. Ошол прокуратуранын өзүндө коррупциялык схема иштейт деген сиздерде эле мындай маалым болсо керек. Ушул жагын ачыктап көрсөңүз, прокуратуранын өзүндө коррупция жокпу? Прокуратура органдарында коррупция жок деп айта алам. Негизи бизде эгерде прокуратура кызматкерлеринин үстүнө карата кандайдыр бир сигналдар же арыздаттануулар келип түшө турган болсо, анын баардыгы сөзсүз түрдө биздин жетекчи тарабынан көзөмөлгө алынат. Ал боюнча тиешелүү жанагындай служебный расследование деп коет, аны жүргүзгөндө атайын бөлүм бар. Бул ички отдел внутренних расследований деп ички иликтөөлөр боюнча бөлүм. Ал бөлүм тарабынан териштирилип, жарандардын ошо арыз жазган жарандын катышуусу менен териштирилет. Анан сөзсүз түрдө жетекчиликке жеткизилет. Андай фактылар барбы? Быйылкы жылы мындай факт мен азыр эсимде жок экен, тактап туруп айтайын, акыркы айларда болгон эмес. Прокуратура кызматкерлери менен алака түзүүдө, ушул иш алып барууда башка мамлекеттик органдардын сиздерге кандай бир ийкемдүү дейбизби, жакындык дейбизби, иштешүү, кызматташуу дейбизби, кайсы тармактар менен сиздер көбүрөөк мындай пайдалуу жактарын көрүп аласыздар?
негизи биздин башка мамлекеттик органдардын иш аракеттерине көзөмөл жүргүзүп келебиз, алардын жасаган жумушуна, мыйзамдардын аткарылышы боюнча. Мындай өз ара кызматташуу боюнча координациялык кеңеш менен айтып кетсем болот. Бул ошол эле биз айтып аткан коррупцияга каршы күрөшүү багытында атайын координациялык кеңешме түзүлгөн. Бул башкы прокурордун алдындагы координациялык кеңешме 2012 жылдан бери иштеп келет. Ал жерде ошо укук коргоо органдарынын жетекчилери, башка министрликтердин жетекчилери келип катышат, жогорку кеңештин депутаттары катышат, өкмөттүн жетекчилиги келип катышат. Ал жерде дагы ошол коррупциялык схемаларбы, кайсы бир ченемдик укуктук актылардын же мыйзамдардын бири-бирине дал келбей же карама-каршы болсо, ошол маселелер келип каралып чыгат да. Андан кийин дагы прокурорлор негизи жерлерде дагы мындай координациялык кеңешмелерди өткөрөт. Обл администрация жана райондук администрацияларда мыйзам бузуулар боюнча профилактика боюнча да комиссиялар түзүлгөн, иштеп келет. Ал жерде да прокурор катышып өзүнүн мындай биздин жумушубузду аткарып келет да. Негизи биз эгерде бир кайсы маселелер, мисалы үчүн жер курулушпу же башка тармактарга байланыштуу текшерүүлөрдү уюштурсак, анда бул тармактарда специалисттерди жанагындай текшерүүгө кошуп алып чогулуп уюштурабыз. Жакшы. Арсланбек ага, ишкерлердин ишине сиздердин кызмат өтө маанилүү болуп турган чакта, маселен ушул кырдаалда канткенде биз ыкчам ошол жанагы көйгөйлөрдү, ошол сиздер айтып аткан кырдаалдарга кабылган ишкерлердин ишин тезирээк, ыкчамыраак жеңилдетсек болот. Алардын кайрылууларын канчалык тезирээк канааттандырсак болот. Сиз мындай адис катары өзүңүздүн дагы бир сунушуңузбу, жеке ошол иш тажрыйбаңыздан улам байкаган жагдайыңыз барбы? Ушуну билсек. Туура айтасыз. Ушул бизге кайрылган учурда биз текшеребиз. Ошол ишкерлердин укугу бузулган учурда алар кайрылат. Мисалы айтып кетсем, бизге кайрылган арыздардын арасында ушул кандайдыр бир мисалга айтып кетсем, биздин салык кызмат тарабынан текшерилип, аларга кайрадан штраф же доначисление кылып туруп салыктарды, кошумча салыктарды актылар түзүлгөндүгү боюнча бизге кайрылат. Эми бул жерде айтып кете турган болсом, алар убакыт өтүп кеткен болот, же былтыркы болот, же быйылдын жылдын башы болот. Ал эми ошол фактылар келип эле биринчи ошол текшерген учурда алар макул болбогон учурда бизге текшерсе, канчалык тез кайрылган учурда биз текшерип туруп чара көрмөкпүз, эгерде мыйзам бузуулуктар аныкталса. Ал эми бул жерде биздин салык кодексте көрсөтүлгөн арыз даттануу мөөнөтү бар да. Алар болсо макул болсо, жогору турган республиканский салык кызматына кайрылып, ал жактан уже чечим чыгып калат. Андан кийин алар мөөнөтү, сотко кайрылган мөөнөтү да бар. Алар өтүп кете турган учурда, бизге кайрылган учурда мыйзам уже жол бербеген болуп калат. Себеби ар бир талаптардын, ар бир немени убагында болгону жакшы деп ойлойм. Ал эми алар макул болсо, бизге тез арада кайрылса, биз ошончолук тез карап беребиз. Себеби убакыт өткөн сайын ал уже тиги маселеде неме болуп калат, мыйзам талаптарга кээде жооп бербей калат, мөөнөтү өтүп кеткенден кийин. Биз азыр алдыда маселелер, ошо саясий маселелер мындай болуп атат. Конституциялык өзгөртүүлөргө барабыз деген маселе жаралып атпайбы? Эгерде ошондой өзгөрүү, конституциялык өзгөрүү кирип кала турган болсо, бара турган болсо, прокуратура системасына кандай өзгөчөлүктөр кириши мүмкүн? Мен аны азыр мындай толук жооп бере албайт экенмин, анткени аны кандай сунуштар, ошо конституциялык реформанын алкагында кандай сунуштар келип түшөт, ага катышкан адамдардын кандай сунуштары болот. Бирок негизи прокурорлордун функцияларын эгерде мыйзамдуулукту сактап бекемдөө үчүн прокурордун негизи функцияларын кичине азыркы мыйзам эле, азыркы прокуратуранын азыркы мүмкүнчүлүктөрү туура эле жетиштүү деп эсептесек болобу, же жетишпеген да көйгөйлөр сиздердин ичиңиздерде, тоскоолдуктар барбы? Прокуратуранын ишиндеги тоскоолдуктар эмнелерди белгилейсиздер? Мен бул жерде кичине умтип айтып кетсем, себеби азыр тиешелүү түрдө азыр ал иштетилип чыгат. Бизде
прокуратура тарабынан кандайдыр бир өзгөртүү киргизүү боюнча болсо, эми конституцияны айтпай башка мыйзамдар боюнча биз иштеп келатабыз. Ушул күнгө чейин иштеп келатабыз. Мен мисалы айтып кете турган болсом, мына жеке ишкерлерге карата кайсы мыйзамдардын карама-каршылыгы бар. Мына бизде бизнес омбудсмен бар. Биз ал менен тыгыз байланышта иштеп атабыз. Алар да өздөрүнүн сунушун айтып атат көп жолугушууларда. Мына бир мыйзам биздин мыйзамга каршы келип атат. Ошондуктан өзгөртүүгө кирсек болот. Биздин деле өз көз карашыбыз бар. Чындыгын айтып келгенде, мына ишкерлерди текшерер алдын укук коргоо органдары тарабынан же башка текшерүүчү орган тарабынан алдын ала прокуратурадан уруксат алып туруп, регистрациядан өтүп туруп, каттоодон өтүп туруп гана барып текшериш керек. Ал эми биз прокуратура тарабынан төрт эле негиз менен биз баш тартылабыз. Ал эми мисалы алып кетсек, Казакстанда 17 негиз бар экен. Ошол негизсиз текшерүүлөрдү токтотуу боюнча. Ушул боюнча дагы биз азыр ушул иштеп жатабыз. Ошо ишкерлерге канчалык ушу биздин мыйзамдар ылайык болсо, мыйзам талаптарына ылайык алар ишин алып барса жакшы болгон. Рахмат ага, рахмат мырзалар. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Тилекке каршы биздин студиябызга келип, кесибиңиздерге ылайык, багытыңыздарга ылайык өзүңүздөр жөнүндө кенен маалымат ачык сөз таштап сөз айтканыңыздарга чоң рахмат айтабыз. Урматтуу көрөрмандар, бизде Баш прокуратуранын коррупцияга каршы күрөшүү жана мыйзамдарды аткарууну көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысынын орун басары Залкарбек Акназаров жана Баш прокуратуранын ишкерлердин жана инвесторлордун укугун коргоо боюнча көзөмөл бөлүмүнүн башчысы Арсланбек Мурзаев агаларыбыз болду. Саламатта калыңыздар. Айгүл Манас, Арстан Манас.